Азыр 4-чү отурум болду, соттук отурум болду. Сот Матемиров Азат Акылбекович карап атат. Булар да катышып атат, активно адвокаттары катышып атат. Кайтаруу. Мисалы үчүн мына Ош турбазасынын директору Сагын Балтагулов деген. Бул ушу Сагын Балтагулов келип, могул жерде Ала тоодогу 4 гектар жерди Оштон келип алып, ошо доверенность менен ошол сатып атат. Кененбаевтаргачы. Бул өзүнчө багы мафиозный, коррупционный схема түзүп алган да. Жогору жактан федерациянын жетекчилери, анан кыргыз курорт туризм, анан жериндеги жетекчилер. Мына ушул үчөөнүн ортосундагы эле баягы иштеп жүргөндөрдү булар технически колдонуп эле, анан бири предложение берет, экинчиси жогору жакка аны ошонун негизинде жогору жакка федерацияга берет, кандай кылсак болот, кандай кылабыз деп. Мына ошонун негизинде бүт талкаланган да. Бүт талкалаган. Мына азыр жалпы Кыргызстан боюнча кичине чоң жанагы вагондордон бери эсептегенде 382 списокты тактадым мен. Жогорку кеңеште 6-созывда, 7-созывда ошо депутаттардын жардамы менен 382. Бул неменин ичиндеги кичинекей киоскалардан бери да сатылган. Мына Жалал абадтын өзүндө 29 объект сатылган. Жалал абад санаториясы. Анын гектар алган жерин сатып жүргөн, гараждарды сатып жүргөн, айыл өкмөткө сатып жүргөн жерлерди. Бул канча мал, уй, кой, чочколору, жылкылары менен кошо саткан Токобаевачы. Жер эле эмес, ичиндеги малдар менен кошо саткан. Миллиондогон акчаларга саткан. Азыр ал жерде уже 3-чү поколение төрөлүп атат. Айыл өкмөтү ошо шаардын астындагы, Жалал абад шаарынын астындагы, больницанын жанындагы Ташбулак ушундай деген айыл өкмөттүн адамдарын азыр ал жерде бир 10-15% жашайт. Мына курортто элге көргөн камкордугу. Кандай ушундай адам жетекчи, ушундай элге зыянын тийгизген. Ушундай. Мен бүйүк ушуп мынакей 6,5 жылдан бери мен ушуну ыйлактап жүрүп президенттин оозуна жеткирдим. Кудайга шүгүр ушу президентке жеткенине. Мен жүздөгөн каттарды жаздым, чарчабадым ушул иши баштаган ишимди мен этегине чыгарам деп 16-жылдан бери. А бирок мындай жерлер толтурады. Мынакей Ала тоо дем алуу жайына барсаңыз, жүрөгүңүз түшөт. Ал жердеги жана Кененбаевтар сатып алган, кут болсоң алмаштырган 4,5 гектарды быйыл котлованын каза баштады. Ал арестке салынган ал жердагычы. Арестке салган нерсени эч ким кыймылдатууга акысы жок. Ал деген сандыктын ичине салынып, кулптанып калды дегенди түшүндүрөт. Мындай объектилер бардык жерде бар. Ош турбазасында талкаланып жатат. Аны дагы Токобаева саткан, Осмонов саткан, Осмонов Канат Досбаев саткан, Токтогулов Асылбек саткан, Токобаева Чынара саткан, ошол жерде Балтагулов саткан. Ал жердеги жаңы бүткөн зданиялерди кызын оформить этип койгон, кызы дагы бирөөгө оформить этип койгон. Жанагы Кадыралиев, Санжар, Ыргал дегендер ошолор менчигине алып алышкан. Мына алардын сотуна катышып атам мен да, бердик аны дагычы. Мына орган прокуратура азыр до арыздарды келтирип, мен ошолор менен кошо до арыздарды признание кылып, моюнга алып, туура булардыкы прокуратура туура азыр ишти жасап атат деп, азыр баарын кайтарып атабыз. Мына Ананева деген бул 10 гектар жерде, 9 гектар 81 сотка. Рельефи түз ушундай сонун жер. Ушуну 2018-жылы сатып жүрүп атат. Профсоюз сатып жүрүп атат. А профсоюз кандай саткан? Мен айткандан да уяласың. Могул жагындагы чөнтөктү, бул жактагы чөнтөккө салып койгон. А кантип салган? Достук акционерное общество деп достук гостиницасы бар го, Бишкектеги. Достук гостиницасы профсоюз бизге карайт, федерацияга карайт. Анан достук гостиницасы федерацияга мынча миллион акча карыз болуп калды деп, достук гостиницасы доолайт. Анан кийин бул мындай деп, бул Ремстрой деген закрытый акционерное общество бар. Бул Ремстрой, бул мафиянын бир бөлүгү ушулда. Кайсы сатылган жердин объектиге барып туруп, ошол документтерин, архивный документтерин чукулап карасаң эле, ошол жерден сөзсүз түрдө закрытый акционерное общество Ремстрой чыгат. Арсланбаптан чыгат, Оштон чыгат, Таластан чыгат, Нарындан чыгат, бардык жерден чыгат. Анан булар
жана закрытый акционерный общество мынанча карызбыз деп туруп, анда достук буларга кат жазганда, булар анан кийин бул жак чөнтөгүндө турган Ананьева эң сонун жаш, азыр мына эң эле чоң немелери мына момундай кайыңдары. Мындан кичинерээк. Бирдей болуп кайың неме кылган. 30дан ашык коттедждер бар. Канча гектар? 10 гектар, 9 гектар 81 сотка да. А бирок ал жерде жанагы эски ылай менен салынган, бирок абдан качественный салганда бир 30га жакын. Анан сказочный кичинекей коттедждер бар. Анан административный корпус бар. Киргенден баштап чыкканга чейин мындай бир жакшынакай нерселерге туш болосуң. Эмеден салынган банясы бар. Таштан салынган. Цемент менен абдан сону кооз кылып. Бул Союз кездеги абдан акылдуу архитекторлор, строительдер салганы көрүнүп турат ал жерденчи. Кирип ошол жерди көрсөңчү ыйлайсың да. Биздин канча инвалид адамдар, иштеген мугалимдер, госслужбадагылар ошондой жерге жете албай тиги ысыкта келип ошол жерге барсаң жаның жаялап түшөт да, ушунчалык салкын, таза, тегиз. Анан түп-түз пляжга барат. А пляждагы жанагы аппак назик кумдардын тегизин айтпагыла. Анан жайык көл кетет анан чалкып. Мындай кооз жер, мол жерлерден таптакыр башкача ал жер. Мына ошол жерди бул жактагыны анан кийин тиги достук федерацияны сотко берген киши болуп, анан бул мындайына балтырып, мынакей жогорку сот өкүм чыгарып берип атат. Ой кокуй тиги достукка карыз болуп калыптыр федерация. Бул тиги муну алып буга берип койсун деп туруп, анан кийин жогорку соттун чечими менен бул жак чөнтөгүнө салып берип коюп атат. Федерация сатып атат. А федерация аны кайра өзүнүн карызына берип атат. Аны карызы кайра федерацияны сотко берип атат. А сот жогорку соттун чечими менен булар бул жак чөнтөгүнө салып алып атат. А мындан түшкөн азыр точно эсимде жок, 22 миллионбу, 18 миллионбу. Иши мен кошумча дагы неме берем. Ошону менен бул сатылып кетет. Муну эч ким айтпайт, бекитет бардыгы. Тибегиле Кокуй Акбарал Мамановна дегиле жакындабаңызчы депчи. А мен жанагы жерди барып көргөндөн кийин өзүм кантип унчукпай кое алам ошол жерди. Ушундай кыргыздын мөлтүрөгөн жеринде келгиле эс алгыла мына мен деп табигат кучагын ачып турган жерге. Ал сот болуп атат. Азыр сот болуп атат. Ысык-Көл райондук сотунда Матемиров карап атат. Адвокаттары күчтүү. Алар деген азыр Россиядан адвокаттарды алып келип атат. Бишкектен адвокаттар келет. А мен 11.870 сомго ошол 10-15 адвокатка түт келип, 10 күн Ош областында, Ноокаттан ичинде, өзгөн Ош пансионат, Ош турбаза. Анан келип 1-2 күн кагаздарымды карайм, жалгыз өзүм иштейм Кыргыз туризмде. Ошо 12 миңге жетпеген айлыкка. Анан бул жакка келип туруп, бир жума 10 күн мен бул жакта жалпы 37 объект азыр сот болуп аткан. Ошонун ичинде Ананьева бар. Ошонун ичинде мына Көгүлтүр Ысык-Көлдүн 251 жери бар. Алатоо бар анын ичинде. Анда сырткары эң оор участок азыр Ысык-Көл турбазасы. Мына Кененбаевтар алып алган жанагы 13,5 гектар жердеги 5 гектарда 72 адам кыйналып атат азыр. Күнөөсү жок адамдар кыйналып атат. Күнөөлүүлөр башында саткандар мына азыр УКМКга киргизди. 5 миллион сом менен чыгып кетишти кайта. 5 миллион сом менен чыгып кетти. А бул жакта аркасында азыр булардын 100дөн ашык объектиси турса, чыгып кетишти. Мына ушундай теңсиздик, акыйкатсыздык өкүнүп сүрүп аткан эчтең да келбейт кедечи.